Үтүр Калиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч класс мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишенбаевна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар жакшыбы? Анда эмесе аралыктан окутуу боюнча кыргыз тили сабагын баштайлы. Эң алгач балдар, китептин биринчи бетин ачып карасак, ал жерде бизде менин айлана чөйрөм бөлүмүнөн күз, 4 каалоо, 3 көйпөлөк деген тексттер менен таанышабыз. Келгиле сүйлөшөлү дейт. Элибизде ак төөнүн карды жарылган кез деп эмне үчүн айтышат? Кана балдар, кандай деп ойлойсуңар? Ак төөнүн карды жарылган кез. Демек бул күз мезгили, Андан кийин жаштын тилегин берет деген макалдын маанисин чечмелейли. Жаштын тилегин берет дегенде кандай түшүнөсүңөр? Туура. Эгерде силер бир нерсени абдан жакшы каалап, ошол нерсеге жеткиңер келип атса, ал үчүн көптөгөн иш-аракеттерди жасоо менен тилегиңер ишке ашат. Жаздын күнкү жаан жаш баланын ыйындайбы деген суроо бар экен. Туура, балдар. Жаздын күнкү жаан жаш баланын ыйындай. Бир заматта жаап, кайра бир заматта эмне болот? Ачылып кетет. Андан кийин китебибиздин 4-чү бетин ачсак, биринчи чейрегибиздин биринчи сабагы башталат. Ал жерде 2 класста өтүлгөндөрдү кайталоо деген тема берилиптир. Күз ыры менен тааныштырайын силерди. Ошолор жөнүндө бүгүнкү сабагыбызды ойтолгоп, маалыматыбызды кеңейтебиз. 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Коңур тартып туштарап, коон алма жыттанат, аңыз кечип мүнүшкөр бөдөнөгө куш салат. Дасторкондо нан жайнап, эч бөксөрбөй май каймак, айылыбызда майрам той, самоор чай кайнап. Карагылачы балдар, бир жылда 12 ай бар. 12 айда 3кө бөлгөндө күркүрөгөн күз айы бар экен. Күз айлары кайсылар экен билесиңерби? Туура, сентябрь, октябрь жана ноябрь айлары. Мына балдар, андан кийин Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил жөнүндө гимндин ырсаттарына көңүлүңөрдү берейин. Дүйнө жүзүндө 3000ден ашуун тил бар. Биздин эне тилибиз болгон кыргыз тили түрк, казак, өзбек тилдери сыяктуу 40тан ашык тилдер менен түрк тилдери тобун түзөт. Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы, мекен тили бак таалайдын кутманы, мекен тили кан жаныбыз туубуз, ата журттун келечеги ак таңы деген ырсаптары бул мамлекеттик тил гимнинин ырынын ырсаптары экен. Демек, биз мекенибиздин тилин ыйык тутуп сактайлы. Себеби бизге ата-бабабыздан бери сакталып келе жаткан кыргыз тилин өзүнүн көнөрбөс нарк дөөлөттөр абдан көп, балдар. Мына ошол мекен тилибизди эч унутпастан жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сакташыбыз керек. Эми балдар, биринчи көнүгүүнүн суроолоруна жооп берели. 2 класста үйрөнгөнүңөрдү эсиңерге түшүргүлө. Биз сүйлөгөндө эмнелерди колдонобуз? Мисал келтиргиле. Биз сүйлөгөндө эмнелерди колдонобуз? Сөздөрдү, Мына ошол сөздөр куралып отуруп эмнени берчү эле? Сүйлөмдү. Айрым бир оюбузду сүйлөм кылып түшүндүрөбүз. Андан кийин сөздөрдүн баары эле бирдейби? Аларга кандай суроолор берилет? Сөздөрдүн баары ар кандай, бирөөлөр суроолуу, жөнөкөй жана илеп сүйлөмдөр. Күз айлары кайсылар? Аларды сүрөттөгүлө. Күз айлары сентябрь, октябрь жана ноябрь. Күз айлары жөнүндө дагы кандай ырларды билесиңер? Эсиңерге салып көргүлө. Андан кийин балдарым, карайбыз. Дептерлерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз дагы. Сабагыбызды баштайлы. Аяк ону айынын 4-ү. Кайталоо, 2-чи көнүгүү дейбиз. Демек, 2-чи көнүгүүнүн берилишин окуйм. Ырдын 1-чи куплетин көчүрүп жазгыла, үндүү тыбыштардын астын 1 сызык менен, үнсүз тыбыштардын астын 2 сызык менен сызып белгилегиле деп жазган экен. Демек, бизде 1-чи куплеттеги ырларыбыз 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы деген мына ушул 4 запты көчүрүп жазып,
үндүү үнсүз тыгыштардын астын сызат экенбиз. Үндүү тыгыштын астын бир сызык менен, ал эми үнсүз тыгыштардын астын 2 сызык менен жазабыз. Анда балдар силерге үндүү тыгыштарды эсиңерге салып коеюн. А, Е, Ё, И, О, Ö, У, Ü, I, Э. Мына ушул тыгыштарды ушул 4 сапта бар болсо, астын бир сызык менен сызабыз. Бул тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин, андан кийин 3-чү көнүгүүгө өтөлү. 3-чү көнүгүүнү карайлы. Тексттен 5 сөз алып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Демек, таблицага түзөт экенбиз. Карайбыз. Мисал келтирилген бир сөз бар. Сөз бул коон, ал эми коон деген сөздөн сүйлөм түзгөндө мен коон жегенди абдан жактырам. Коон деген сөзгө сүйлөм түзүлдү. Эми ушуга мисал келтирип, силер дагы 4 сүйлөм түзөсүңөр. 4 сөздү алып туруп. Бул мындай тапшырмаларды биз 2-чи класста аткарып келгенбиз. Демек, бул силерге жеңил эле болот деп ишенем. Андан кийинки 4-чү көнүгүүнү карайлы. 4-чү көнүгүү. Ырдагы сөздөргө суроо берип, тиешелүү мамычага көчүрүп жазгыла. Өзүңөр да кошумчалагыла. Ким көп табат? Ырдагы сөздөргө суроо берип, тиешелүү мамычага көчүрүп жазгыла. Ким, эмне, кимдер, эмнелер. Мына ушул жерге суроолордун жооптору менен тиешелүү сөздөргө жазып толуктап чыгабыз. Андан кийин 5-чи көнүгүүнү карайлы. 5-чи көнүгүүдө үйгө тапшырма. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Бизге ушул текст берилгенде, демек күз деген ырданы. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла. Аңгемени атагыла. Жыйынтыгында аңгемеге өзүңөр атын коюп атайсыңар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, мага WhatsApp номериме кайрылгыла. Сак саламатта болгула. Менин сүйүктүү окуучуларым.